19 февральда Бишкекте Кыргыз футбол бирикмесинин кезексиз курултайы өтүп, анда жаңы президентти шайлоо болду. Минкап төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев бир добуштан Кыргыз футбол бирикмесинин президенти болуп шайланды. Жана бул кызматта 2026 жылдын апрелине чейин иштейт. Жаңыдан президенттикке шайланган Камчыбек Ташиев Кыргызстан футболдук өлкөгө айланаарын баса белгилеп, бул спорттун түрүн өнүктүрүүдө негизги 3 багытка басым жасай турганын маалымат жыйынында билдирди. Ал эми спорт дүйнөсү футбол федерациясына татыктуу жетекчи келгенин айтып, спорттун башка түрүндөгү бирикмелерде да мына ушундай реформаны күтүп жатышат. Кечээ жакында эле Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Азия кубогунда тайпадан чыкпай утулуу ызасын тартты. Буга байланыштуу 29 январда кезексиз жыйын өтүп, Медербек Сыдыков Кыргыз футбол союзунун президенти кызматынан кеткен. Андан кийин 31 январда мамлекет башчысы Садыр Жапаров Кабар агенттигине берген маегинде Кыргыз футбол союзунун президенттигине УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевди сунуштап жатканын айткан болчу. Өлкө башчысы өзү ишенип көрсөтүп, Кыргыз футбол бирикмесинин башына келген Камчыбек Ташиевдин алдыдагы кадамдары кандай болот? Кесиптешим Нурзада Сыдыкова кенен айтып берсин. Кыргызстан жакынкы күндөрү футболдук мамлекет. Кыргызстаныбыздын ар бир айылында футболдук аянтчаларды курабыз. Кыргызстан футболдук өлкөгө айланат. Мындай пикирди Кыргыз футбол союзуна жаңыдан президент болуп шайланган Камчыбек Ташиев белгилеген. Көпчүлүккө маалым болгондой, бул апта ичинде спорттун бир багытында жаңылануу орун алып, союздун кезексиз конгресси өткөн. Анда КФСтин жаңы президентин шайлоо өтүп, ага жалгыз талапкер Камчыбек Ташиев бир добуштан колдоо тапкан. Жаңы президенттин журналисттерге берген маегинде алгачкы кадамдар эмнеден башталаары ачыкталды. Ал бул спортту өнүктүрүүдө 3 негизги багытка басым жасайт. Кыргызстаныбыздын бардык жерлеринде футболдук стадиондор иштеш керек. Мына азыр карасаңыздар, ар бир райондорго барсаңыздар, райондордогу футболдук стадиондордун бардыгы талкаланган. Эч бир аларда футбол ойноого шарт жок. Ал жерде жаш балдарды ойнотконго шарт жок. Эч кандай инфраструктура жок. Негизги эле бир 3-4 эле стадион бар. Мына Оштогу бир стадион, Жалал Абадтагы бир стадион, Бишкектеги бир стадион калды. Башка стадиондор жок. Ал эми Бишкектин өзүнүн ичиндеги чоң стадиондордун бардыгы же приватизация болуп кеткен, же болбосо алардын ордуна мына торговый центрлер курулуп калды, же болбосо алар бүгүнкү күндө как бы не существует да. Ошонун негизинен биз ойлоп атабыз, футболду өнүктүрүүнүн биринчи шарты бул футбол инфраструктурасын өнүктүрүшүбүз керек. Кыргызстаныбызда бардык шаарларда, бардык райондордо жакынкы айларда ошол футболдук стадиондор бардыгы өз ордуна келиш керек. Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарындагы футболдук аянтчалардын тамтыгы чыгып, шарттары жок, эч кандай стандарттарга туура келбей тургандыгы белгилүү. Буга байланыштуу 7 облуста жана райондордо спорттук комплекстерди тартипке келтирип, футбол аянтчаларын куруу планы коюлууда. Кыргызстан жакынкы күндөрү футболдук мамлекет болот. Футбольная страна будет. Мектеп окуучуларынан тарта пенсия курактагыларга чейин баарыбыз футбол менен алектенебиз. Биз футболго кызыккандар үчүн шарттарды түзөбүз. Азыркы тапта бир нече ондогон гана футбол талаасы болсо, келечекте өлкө боюнча жүздөгөн аянттар курулат. Бул президенттин тапшырмасы. Жана аны биз аткарабыз. Так. Если данный момент мындай шарттарды түзүү менен Кыргызстандын бардык аймактарынан футболго кызыккан жаштарды өстүрүп чыгарса болот. Ташиев белгилеген негизги 3 багыттын экинчиси жаштар арасында футболду өнүктүрүү. Футболчу бул кесип, аны мыкты өздөштүрүү үчүн талыкпай окуу керек. Андыктан өлкө боюнча футбол академияларын ачуу маанилүү кадам деп эсептейт Ташиев. Үчүнчүдөн, жергиликтүү чемпионаттардын командаларын күчтүү чет элдик оюнчу легионерлер менен күчтөндүрүүнүн зарылдыгын белгилеген. Аны менен катар Ташиев УКМК төрагасынын ишин Кыргыз футбол союзундагы ишмердүүлүк менен бирдей алып кетүү оор болорун да маалымдаган. Ошондой эле президенттин тапшырмасы менен Бишкектин четиндеги Орок айылында жаңы футбол стадионунун курулушун колго алып жатканы 2 жылдын ичинде курулуп бүтөөрү айтылган. Стадиондун жалпы сыйымдуулугу 40 000 орунду түзөт. Андан тышкары үстүбүздөгү жылы Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадион капиталдык оңдоодон өткөрүлөөрү маалымдалган эле. 2 жылдын ичинде Кыргызстаныбызда 40
40 миңдик жаңы стадион курулуп бүтөт. Бирок быйыл биз уже Спартак стадионун капиталдык ремонтун өткүзөбүз. Ошол эле күнү Кыргызстандын футбол союзунун президенти Камчыбек Ташиев жана вице-президенти Нурдин Букуев, эл аралык футбол ассоциациясынын өкүлдөрү Андрей Вашкевич жана ФИФАнын башкаруу кызматынын улук менеджери Ахмет Хараздар менен жолугушушту. Тараптар өлкөдөгү футболду өнүктүрүү боюнча пикир алышкан. Ал эми 20 февралда Кыргыз футбол союзунун жаңыдан шайланган президенти Камчыбек Ташиев уюмдун качылыгынын жана ага тиешелүү болгон фонд менен лигалардын жалпы жамааты менен жолугуп таанышкан. Ташиев футболдук уюмдун келечекке болгон башкы максаттары жана аларды ишке ашыруунун багыттары тууралуу сөз кылып, өзүнүн алгачкы тапшырмаларын берген. Аны менен катар уюмдун аткаруу комитетинин жаңы курамы менен жолугушуп, ата мекендик футболдогу негизги чечимдерди кабыл ала турган аткаруучу органдардын мүчөлөрү катары алардын жоопкерчилиги чоң экендигин эскерткен. Ташиев Кыргыз футбол союзунун аткаруу комитетинин жыйынын 27 февралда чакыруу чечимин кабыл алгандыгы, андагы күн тартибиндеги негизги маселелердин бири КФСтин башкы катчысын дайындоо болот. 22 февралда Ташиев Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Штефан Таркович менен да жолугушкан. Анда улуттук курама команданын 2026 жылы өтчү дүйнө чемпионатынын квалификациялык оюндарына болгон даярдыгын талкуулашканы кабарланат. Мына 2026 жылкы отборго биз акыркы 4 оюн болуш керек, мына акыркы 6 айдын ичинде. Ошондуктан биз тез эле тренерлерди алмаштырбастан тренерлерге биз шарттар түзүп беришибиз керек. Тренер өзү футбол ойнобойт. Тренерге биз татыктуу футболисттерди даярдап беришибиз керек. Футболист жок болсо, канчалаган кыйын тренерди алып келип койсоң деле эч кандай результат көрсөтө албайт. Камчыбек Ташиев Кыргыз футбол союзунан башчылыгына келгени көпчүлүк тарабынан колдоого алынса, айрымдары сын пикирлерди да айтып жетишти. Деген менен Ташиевдин бул тарамакка келгендигинин пайдалуу жактары көп экенине ишеним жогору. Анткени спорттун бул түрү буга чейин өнүкпөй жатканына, коррупциялык иштердин тыйылбай жатканы менен түшүндүрүшөт. Эми бул мыйзамсыз иштерге да бөгөт коюлуп, спортту өнүктүрүүгө бөлүнгөн каражаттар өз максатында колдонула баштайт деп белгилешет. Спорттун өнүкпөй калганда эле бул коррупция, бардык жерде коррупция. Спорт комитетти деле бетке кармагалы артынан миллиондорду жегендер бар. Мына менде дагы фактылар бар. Мен ошолорго макул болбой ушунча жылдан бери кармашып келатам да ошо коррупциялык көрүнүштөр менен. Анан эң биринчи коррупцияны тыйса, ошонун тамагына деген, формасына деген акча ошо спортсменге түз жетсе, анан өсүш болот. А спортсмендерге эптеп списать этип тияк-бияктан форма берген кылып спортсмендерге бөлгөн тамактын эсебинен жеп отурса, жеп келген ушуга чейин, мына мен спортсмен болгондуктан мен жакшы билем да, ошон үчүн өзүнчө Таймаш федерациясын өзүнчө ачып кеткем. Мен өзүнчө федерация кылып туруп, мамлекеттен 1 сом сурабай. Ошондуктан бул Камчыбек Кыдыршаевдин келгени бул катуу талап болот. Коррупция биринчиден, коррупция жоюлат. Экинчиден баягы бардык немеде дисциплина керек, тартип керек. Аны менен катар Кыргыз футбол союзунда тартип орнотулаарына ишеним артышууда. Эми Ташиевдин бул тармакка келгенин сынга албай, жалпы эл жапатырмак колдоого алып турса, футболдун келечеги жанданып, спортчуларыбыз жакшы жетишкендиктерге жетет деп белгилешет. Кимиси президент болбосун, федерациягачы эң негизгиси ошол тармак өнүгүш керек. Анан мүмкүн ошол кишиге ишеним артып берип аткандан кийин мүмкүн бул футбол федерациясы мисалы Кыргызстанга бир чоң салым кошот деп ишенем да. Эми эч ким жаман ниет менен келбейт да. Анан эми аны сынга алып коелу эле биз, бул жакта эле болсо болот эле го. Бизге бул федерациянын эмне кереги бар деген сыяктуу сындарды жөн эле коелу. Эгерде ошол федерацияга же жана башка дагы адамдардын иштери алдыга жылыш үчүн жок дегенде адамдык өзүбүздүн баягы милдетибиз менен салым кошолу, жок дегенде кеңеш айталы, колдоп туралы, Кудай кааласа, Кудай буйрса. Ынтымак бажадырыс бар дейт. Кудай буйрса өнүгөт бардыгы. Белгилесек, президент Садыр Жапаров 31 январда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке Кыргыз футбол союзунун жетекчиси болууга сунушун бергенин билдирген. Ал эми 19 февралда КФСтин кезексиз конгресси өтүп, ачык түрдө шайлоо өткөн. Анда жалгыз талапкер Камчыбек Ташиев бир добуштан шайланып, Кыргыз футбол федерациясынын президенти болуп дайындалган. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.